Түптү коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында түнкү рейдтер өтүүдө. Түп район ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен түнкү рейд майдын 7-синен 8-ине караган түнү болуп, анда түн ортосунда нитр алуу үчүн чыккам деген өспүрүм жигитте жолукту. Жигитке ордунан түшүндүрүп, коомдук коопсуздук мыйзам беренелеринин максаты, мааниси айтылды. Жигит экинчи мында кайталанбастыгын убада кылып, үйүнө жөнөтүлдү. Лекциялар өтүлүп атат. Мына түн саат 12-де кайдан келет атасың? Аты негизин коштоосу жок. Кичке негиз нитронун зыяндыгын айтып атабыз. Эмне деген мына караңгы жерлерде эмне деген кылмыштар болуп атат. Уруп соккулар болуп атат. Ошонун баарына мына ушинтип түзгөн эсептенем. Балдар илинип атабыз. Каяктан келе атасың сен ушунун баарына? Эми топтошкон балдарга езип калсаңыз эмне болот? Ушул балдар менен болуп калсычы. Магазинге эмне бардыңыз? Могу нитро алганыбы? Ата-энеңиз билебиз, үйдөн чыгып кеткениңизди. Кимге айтып чыктыңыз? Мамаңыз уруксат берди да. Азыр дос банкында езишип кетти. Идеяң кызматкерлер бар, кайсы? Карымшакты, кайсы? Карымшакты идеяң кызматкерлер бар, окуп атабы? 185-чи мыйзам эмне мыйзам экенин билесизби? 185-чи мыйзамда жазылып. Жаш өспүрүм бала, окуучу бала. Кечки саат 10-дон кийин ата-энесинин коштоосу жок, көчөгө чыга турган болсо, же болбосо аларды алмаштыра турган мыйзамдуу өкүлү жок, көчөгө чыга турган болсо, айыппул салынат деп. Түп райондук ички иштер бөлүмү тарабынан атайын кечки мобилдик топтор бөлүнгөн. Элдин түп айылынын элдерине жана конокторуна коомдук коопсуздугун камсыз кылуу максатында ушундай түп айылдын ичинде кароосуз калган мекемелерди, баягы жарыктандыруу азыраак көчөлөрдү атайын мобилдик топтор рейд жүргүзүп аткарып келип атат. Бул максат, рейдтин максаты эмне? Азыркы тапта жаш өспүрүм балдар көчөдө аябай кечкисин көп жүрүп аткандыгына байланыштуу, караңгы жерлерде, коомдук жайларда кылмыштуулук болтурбоо максатында рейдтердин баарын жүргүзүп атабыз. Ушундан пайдаланып, ушу ата-энелерге дагы кайрылып кете берелем да. Кечки саат 10-дон кийин өспүрүм балдарын чыгарбай көзөмөлгө алып, балдардын үстүнөн контроль жүргүзүп берсе дейм да. Анткени жаш өспүрүм балдар кечкисин аябай көчөдө көп жүргөндүгүнө байланыштуу ар кандай кырсыктарга кабылып аткандар болуп атат. Ошон үчүн балдарды кечкисин үйдөн чыгарбай көзөмөлгө алып берсе деп суранат элем да.